Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Көзүмдү арамдан кантип сактайм деген темада атайын бир сабагымды баштадым. Андыктан экран алдына жакын келиңиздер. Ал эми жалпы жаныбызга жакын келгенге чейин сиздер менен азын-олак амандашып, саламдашып, мына бул жерде каттар бар, салам берген кишилер бар, өзгөчө биз тааныган элдин уулдары, элдин кыздары ушул жерге келип отурат. Андыктан жалпыңыздарга жалындуу салам. Жалпы саламдардын баарына алек алдык, буюрса. Ушун жаман кыйнап атты. Жалпыңа Алатоо кыргыз калкыма не деген шумдук көргөн жок, не шумдукка көнгөн жок, кыргыз карасам алдың артыма. Элдин баарың өскөчөң, эми мага келишкен. Элдин уулу келди деп мынан эңерилип салам беришкен. Кээ бирөөлөр смайлик коюп жатат, түшүнбөйм жибердиңер неликтен. Күлө турган сөзүм жок, гүл күмүштүң өзүм жок, алар жөн эле кечке зериккен. Смайликтин ордуна эки көздө кыпкызыл жүрөктөрдү толтуруп, булар купулума толду да. Кореядан салам дейт, алек алып кеп коем. Силерге да жүрөкчө мынтип саранхеyo деп коем. Же саранхеyo деп сүйлөп, мен да кезембе. Же болбосо силерди погошиппо десембе. Погошиппо сойо деп корейчаң айтып сүйлөм. Facebook менен Instagram эки бараге көзүн эки бирдей ачканмын. Элге сабак берем деп мына сонун тема тапканмын. Эртеден бери даярдап компьютерге жазганмын. Андай болсо келели, биз жака көңүл берели. Элдин баары көбөйсө, сабагымды күттүрбөй баштайынчы мен эме. Жакыныраак экранга көнүшсөңөр болобу? Бул сабакты башкага жанагындай программа менен бөлүшсөңөр болобу? Үйрөнсүн элим бүт барын, акындын бөөдө кетпей жолого. Бир нерсени үйрөнсө, билим экен дүйнөдө бардыгынан жогору. Туркиядан салам дейт. Дубай менен Москва, кыргыздардын ойлосом бүгүн кай жакта кадам басты да. Мекенине келе албай кээ бирлери кайгырып аэропортто жатты да. Эч чүркүн бу жанагы чатыр менен кошулуп үйөртөнүп жатты да. Кайгыңарды кыргыздар бөлүшкөнү турамын. Бүтүн жерлерден кайгылууга баруугамын. Канча дагы пендебиз баарына бирдей чыдадым. Бирок узаган сайын негедир түгөнүп барат чыдамым. Айланайын кыргыздар, асмандагы жылдыздар, бириңди бириң бул күнү сактай турган болгула. Бириңе бириң кызматтан качпай турган болгула. Facebook'tu karasam nihau деп жанатан.
Janarday bolgon balamdın Kıtayça salamın görüp karasam. Ay nikahu degen sözüngö çaң çuң deymin özüngö. Sabahtan anda başlayın, silergen aytçı sözlerim bugün bari birdey daptayın. Niyazbek'tey kaparıp, maşallah dep süyleme, sonuncası vatalıp, han bübüdöy ecekin. Jaratkan sizdi kuvattap, maksatına jetsekin. Bildi vegem baylagan, bolgon bay kebis bugün özüңüz menen aylanam. Moskvadan salam dey, aleykum assalam. Salamgan alik apkalam. 2 jıl murdan ilgeri bulakındım bilgene. Varşavaga bar delek, Varşavadan karasam, azır salam al delek. Daziz kuttep buldusa, nemisçe salam jaskanı, bulda çoң bir çoң belek. Handan uzatmayın sözümdü, görsötpöyin özümdü. Uşunu menen toktoyun, kalgan katkan gepterdi sabak bütçü soňunda kayrаңırdap koskoyun. Halangıça varıňar, andan akınga kulak salıňar. İlimdiň İdris'ten üýrenip biraz kuvatlı bolsun janıňar. Jalkoluka gömböňür, Yüreköň sımaylık menen süýlemiň okup kaldım, üstüme gülüp jürbögün. Anda işke gömböňür, çaşdy kestim aldırdım, çaçka göňül bölböňür. Çaçymdyň emne kılasyň, başymdyň emne kılasyň, kaşymdyň emne kılasyň, kiyimdiň emne kılasyň. Kiyimge göňül bölböstem, bilimge göňül bölsöňür. İnternetden eşçirkin, çaç aldırmay aldykyň, estafetaňdy jonsöňür. Dep koyoyun da anda baştayın. Hormatly jamaat, hoş geldiňizler. Ha, dagı 5 min tırdap berseňiz deyip. Maşallah 5 min tırdap bereyim, birok uwak saatim çoýulup ketip, anan başka adamlar sabagyňyz uzap ketdi dep zerip ketmesin. Teleke karşı siwet öçtü. Kayra siwet jandy berse. Men Kara Suuda ayıldamın. Bizdin ayılda antena janagynday wышка, egerde siwet öçsö antena çykpay kalat eken da bilayын tartpay kalıp uşu menen baylanyş üzülüp kalat. Oşondan keliňizler wagtty böde gorotpoýunda ahyrynda dagы bir ırdap bergenге hareket kılayın. Facebook barakçamda dagı, Instagram barakçamda da uşul tapta meni güzöp turgan jalpy mekendeşler, bir tugandar jalpyňızlara Hudaý talam sabır kanaat, birimdik ынтымак bersin. Anda sabagymdy başladım. Bismillah. Közdü aramdan kantip saktao gerek. Bugün uşul temanın aylanasında süйлöşөbüz. Bul en gerektүү temanın biri, oşo men birgelikde azыр Şaban ayındabız. Hormatly bir tugandar, Ramazan ayına dayardık baştoo maksatında atayın bul temany başladım. Keyinki bir temada buyursa Ramazan ayına kantip dayardanуу gerek. Mana uşul temany ötüp berem inşallah. Ramazan ayına dayardыкты kantip körүү gerek degen maksatda da atayın uşul Ramazan ayına dayardık körünün bir etabı mana uşul közdü aramdan saktoo. Anda mana uşul temada sabagybızdy baştaýly. Köz nematy emne üçin berilgen? Köz nematy bul alamdy karap, ibrat alıp, Allah'ты tanıp bilүү üçin berilgen. Bugün biz közde emnege jumşap atabız, teskerisinçe başka neslelerge jumşap koygon jokpuzbu. Mana şondan köz nematı, adam denesindeki dene müçelöri, degizeli adamdın, negizeli alamdın emne maksat menen jaralgandygyn biz unutup baratabız. Mana şondan keliňizler. Kulak nematı, aylanany ugu, jana Allah'tın Kur'an ayatlarını ugu, oşon menen birgelikde tanıp bilүү. Jürek nematı, ilim jana zikirdin esine alıp, ilim jana zikirdin esi olgan Allah Taalanyň özün tanıp bilүү, mana şunu üçün berilgen insanga berilgen bir amanat.
Ошондон келиңиздер, мен эми Instagram баракчамда комментарийлерди өчүрөм. Бирок Facebook'ta кандай комментарий өчүрөт экен билбейм. Капа болбойсуздар. Facebook'tan билгендер барбы, комментарийни кантип өчүрсө болот? Айтып койсоңуздар жакшы болмок. Мен улантайын. Кулактын шүгүрү качан берилет? Кулактын шүгүрү Куран угуу жана гыйбат ушактан укпоо менен берилет. Кулактын шүгүрү Куранды көп угуп, гыйбат ушак Аллах харам кылган нерселерди укпаш менен кулактын шүгүрү берилет. Көздүн шүгүрү качан? Көздүн шүгүрү Куранды кароо, табиятты кароо жана Аллах Таала арам кылган нерселерди караба деди, ошону карабоо менен берилет. Демек, көздүн дагы шүгүрү бар. Ошондон келиңиздер, көздүн да шүгүрүн келтирүү керек. Мен улантам. Көз доктору эгерде сизге мындан кийин жарыкка караба, оттон алыс бол, ысыктан алыс бол, суу киргизбе, самун шампунь киргизбе, болбосо көзүңдөн айрылып каласың десе, доктордун айтканын кылабыз. Туурабы? Көзүнөн докторго ооруп кайрылган, көзүнөн ооруган адамдар муну билет. Доктордун айтканын бардыгын аткарабыз. Доктор ушундай деди деп доктордун айтканын кылабыз. Эмнеге? Көзүмдөн айрылып калбайын деп доктордун айтканын кылабыз. Бир тууганым, эми арамга караба. Карасаң менден алыстап акыреттен жаннатыңдан айрыласың деп аткан доктор эмес, Аллахтын өзү. Урматтуу бир тууганым, доктор мынаны караба десе, доктордун айтканын кылып атабыз. Бирок көздү сага берген, мага берген Аллах мыналарды тиктебе десе, доктордун айтканын кылып, бирок Аллахтын айтканын кылбай атабыз. Ошондон эң чоң катабыздын бири, урматтуу бир тууганым, мына ушул көзүбүздүн шүгүрүн келтире албай атабыз. Көзүбүздүн ыраазычылыгын Аллах Таалага билдире албай атабыз. Дарвиндин өзү айтат, көздү ойлосом жүрөгүм сыгылып кетет, көздүн кандай жаралганын ойлосом акылым жетпей калат деп ойлогон. Андыктан бир тууганым, кирпиктин өзүнүн оордугун көтөрө албаган көзүбүзгө кирпик кирип кетсе, көзүңүздү кашып отуруп кызарып кетсе да аласыз. Бир кичинекей зырава кирип кетсе, үйлө отуруп көзүмдү чыгарып койчу, карап койчу деп момун деп үйлө отуруп чыгарасыз. Кирпиктин оордугун көтөрө албаган көзгө тоодой күнөөлөрдүн оордугун жүктөп атабыз бүгүнкү күндө. Ошондон көз неаматы мунун кадырына, баркына жетүү керек. Адамдагы кызыгуу сезими сооп иштин атасы болсо, күнөө иштин да апасы болот. Мисал үчүн, мен колумдагы китепти кызыкканым үчүн окуйм. Кызыгуу сезим болгон үчүн окуйм. Жана колуңуздагы алкоголду, аракты же сигаретти кызыкканыңыз үчүн чегип көрөсүз, кызыкканыңыз үчүн ичип көрөсүз. Экөөнү тең кызыккан үчүн кыласыз. Демек адам баласы өзүндөгү кызыгуу сезимин жакшы жака пайдалансын. Кызыгуу сезимин күнөө иштин атасы болсо, сооп иштин апасы болуп калуу. Же тескерисинче, тагыраагы кызыгуу сезимиңди жакшы жака колдонсоң болот, жаман жака колдонсоң болот. Эчтеке болбойт деген бале бар бизде. Бул кандай? Эч нерсе болбойт деп отуруп, эң кичине күнөөдөн улам бүтүн жашооңдун жыйынтыгын жоготуп алуу коркунучу бар. Урматтуулар, эч нерсе болбойт деп, эң кичине керек болсо көзгө көрүнбөгөн вирус мага эч нерсе кыла албайт деп көчөдө жүргөн жокпуз го. Көзгө көрүнбөгөн эч нерсе болбойт дебей, көзгө көрүнбөгөн вирустан коркуп этият болуп жашагандай, күнөөдөн да коркуп көздү, колду, бутту, бүтүн денени, ойду, пикирди, кулакты бардыгын эч нерсе болбойт дебей, тескерисинче этият кылыш керек. Кандай эле көрүнбөгөн вирустан этият болуп жашагандай, мынау көрүнүп турган арам күнөөлөрдөн дагы качып этият болуп жашоо керек. Бул да өтө маанилүү. Урматтуу бир тууганым, жука кийинип, шамалдап, грипп болуп, жөн койсоңуз акыры өлүм менен аяктайт. Демек, ар бир оору өлүмгө алып баруу коркунучун ташыйт, эгерде жөн койсоңуз. Кичинекей күнөөлөр дагы жөн койсоңуз, акыры барып сизди жаннаттан куру калдырат. Демек, ар бир күнөө динден чыгып кетүү коркунучун ташыйт. Демек, күнөөнү кичинекей болсо да, кичинекей күнөө дей бербеңиз.
кичинекей болсо дагы динден чыгарып кетүү коркунучу бар. Ошондон келиңиздер, жука кийинип алып, шамалдап грипп болуп калсаңыз, ошо грипптин акырында өлүмгө чейин осложнениясы алып барат. Ошондон бул нерсени дагы алдын алуу керек. Грипп болуп жөтөлүп аткандан баштап, жото ооруп калат окшойм деп ооруну алдын алгандай эле, көрүнгөн арамды карап тиктей берсеңиз дагы ыйманыңыз алсызданып динден чыгып кетүүгө чейин, акыретте болсо жаннатыңыздан кур калганга чейин барып каласыз. Ошондон абайлаңыздар. Адамдардын алдында аткарбаган жаман ишиңди жалгыз калганда аткарып жаткандар барбыз. Чында эле. Адамдар менен жүргөндө, коом менен, эл менен жүргөндө ошол арамды, ошол күнөөнү кылбайбыз, бирок өзүбүз жалгыз калганда ошол арамды көп кылабыз. Урматтуулар, айрыкча карантинде эч ким көрбөйт, эч ким билбейт деп отуруп, колуңардагы карантинде эч ким көрбөйт, эч ким билбейт деп отуруп, үйдө өзүбүздүн бөлмөбүздө камалып алып, колубуздагы техниканын жардамында бүтүндөй күнөөгө өзүбүздү, көзүбүздү сугарып, ыйманыбызды алсыздатып, тебелеттирип, керек болсо динден чыгып кетүү коркунучуна чейин башыбыздарды балеге тыгып албаңыздар. Адамдар көрбөгөнү менен, бирок периштелер көрүп атат. Адамдар көрбөгөнү менен, эки желкеңизде периштелер ар бир аракетиңизди жазып атат. Универмакка магазинге киргенде дубалдын бурч-бурчундагы камераны көрүп, камерадан этият болуп, уурдаганым камерага жазылып калат деп этият болуп жүрөбүз го. Анын ирунда эки желкеңде камера менен периштелер ар бир аракетиң жазып отурат. Урматтуу бир тууганым, ушул жашка чейинки жашап өткөн тагдырыңызды ар бир мүнөтүн калтырбастан кино кылып тартып, элдин алдында коюп койсо, эл менен кошо уялбай көрө алат белеңиз? Şu суроону берип көрөлү. Көрө албайт элек. Ошондон адамдар менен жүргөндө кылбаган күнөөнү өзүбүз жалгыз калганда кылып атабыз. Кылбаңыз. Мындайча айтканда, арыдан коркуп качып, жыландын оозуна кирип баратабыз. Арыдан коркуп качып барып, жыландын оозуна барып атабыз. Же арыдан коркуп качып барып, арстандын оозуна баратабыз. Ошондон адамдардан коркуп качып барып, көрүнбөгөн жерде ажыдардын ичине өзүбүз кирип алып күнөө жасатабыз. Мана ушундай кылбаңыздар. Караңыздар, эгерде арам ишке көнүп калган киши болсо, ал кыяматта, махшарда, сурак күнү дагы арамды кыла берет. Көнүп калса ушундай. Буга мисал. Караңыздар, биз арак ичип көнүп калдык. Коронавирус менен миңдеген адамдар, тагырагы мынандай оорулар менен миңдеген айланабыздагы адамдар өлүп атса, ошол өлүп аткан жаңылыктарды көрүп туруп дагы, өзүмө келейин кой. Демек ажал ушундай экен. Өлүм бар экен, Аллахтын сыноосу бар экен, өзүмө келейин кой. Арагымды ичпейин, ибадатым менен могу карантинде өзүм туурулап алайын, жакшына жүрүп алайын деп, карантинде өзүбүздү тарбиялап калыштын ордуна, карантин берди, Кудайга шүгүр деп коюп, эртелик кечке ичип чегип жүргөн айылдагы мекендештерибизди көрүп атам тилекке каршы. Урматтуу Кыргызстандын айылындагы жерлердеги мекендештерден суранам. Ушул тапта Кыргызстандан алыста жүргөн мекендештердин бардыгы үй өрттөнүп, башка болуп, кала турган жери жок, бара турган жери жок, кыйналып, же болбосо чек арада транзитный зонада калып кетип кыйналып аткан мекендештерибиз бар. Ана ошолорду ойлоп, жок дегенде ошолорго дуа кылуу менен ичпесек, чекпесек, арам жолго жүрбөсөк, жатпасак, андан көрө тескерисинче Кураныбызды жаттасак, дуа кылсак мекендештерибизге, өлкөбүзгө дуа кылсак, өзгөчө ооруп аткандарга дуа кылсак, мана ушул ооруну алдын алып кызмат кылып аткандарга дуа кылсак. Демек бул темага эмнеден кирдим? Күнөө ишке көнүп калган киши сурак күнү дагы күнөө жасай берет. Ошондон кимде ким арам ишке, күнөө ишке канчалык жаш кезинде көнсө, андан кутулууну ошончолук кеч кутулат. Канчалык күнөөгө эрте көнгөн адам күнөөдөн ошончолук кеч кутулат. Ошондон көнүп калбаңыздар, үйрөнүп калбаңыздар. Бул да өтө маанилүү. Арам жасатып, жалкоолук менен ибадаттан алып, тобо эшиктери жабылды кылбай эле кой, ибадатыңды кылбай эле кой, сени болду эме, күнөөкөр болуп бүттүң деп динден чыгарып аткан шайтан нафсинин сөзү. Ошондон бир туугандарыбыз бар, күнөө ишти кылып алды. Мен күнөө иш кылып бүттүм, болду эми, мен эми күнөөкөр болуп бүттүм, эми болду деп, ушу күнөөсүн кайра кыла берет болду. Мени Аллах кечирбейт деп шунтип ойлоп алабыз, болду. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул шайтандын жалганчы нафсинин сөзү. Ошондон
Aram жасап койгон болсоңуз дагы, күнөө жасап койгон болсоңуз дагы, ушул этаптан баштап өтмүштөгү күнөөлөрдүн барына тооба кылып, Аллах Архамур Рахимин, мээримдөрдүн эң мээримдүүлөрү, кечиримдүүлөрдүн эң кечиримдүүсү Кудай Таала. Ал сизди бизди кечирет иншалла. Чын көңүлүңүз менен, күнөөнү кайра кайталабоо менен, ыйлап Аллахка жалбаруу менен дуа кылып, Аллахка ибадатыңызды баштай бериңиз. Жана башка бирөөлөрдү, айланаңыздагы сизди таанып билген адамдардын сөзүнө алданбаңыз. Мисал үчүн, ичип жүрөсүз, бүгүн намаз окуп атсаңыз, бирөө келип, "Ука, кече эле алкаш элең го, бүгүн намаз окуп капсың го." Өзү күдүрөсүң да алкаш десе, өзүң билип алчы деп тиги менен алысып кетпеңиз. Убактынчалык ушундай нафсиңизге оор келе турган сөздөрдү да укпаңыз. Негизи ыйманы күчтүү болгон адам арак ичип эртеси намазга туруп калган кишини көрсө, машалла, эми жакшы кылыпсың, эми туура кылыпсың, азамат, мындан кийин ичпей ушундай намазыңды окуган макулбу? Билбесең, сенин билбеген намазыңды мен үйрөтүп коеюн, келе кой деп, ыйманы күчтүү адамдар алкаш адамдын намаз окуп атканын көрүп калса, аны келекелеп, алкаш, каяктан намаз окуп калсың деп үстүнөн күлбөй, тескерисинче, азаматсың, келе кой, кемчилигиң болсо мен үйрөтөйүн деп, ыйманы күчтүү адамдар ушинтип сүйлөйт. Ошондуктан келиңиздер, бирөөлөр ичип чегип жүргөн болсо, эртеси намаз окуп атканын көрсө, анын үстүнөн күлүп аткан мусулмандын айынан, ичсем деле мусулмандарын күлө берип тура, мусулман ушу болсо кайча деп даг аламына ичип атат. Кимдин айынан? Ошо намаз окуп аткан чала, ошол ыйманы чала болгон адамдын келеке кылып, шерменде кылып алкаштын үстүнөн күлгөнүн айынан аны алкаш дагы ичип кетет. Ошондуктан жалпы намаз окуп аткан, туура жүргөн, ыйманым күчтүү деп эсептеп аткан жалпы бир туугандарымдан суранам, кече адашып, бүгүн туура жолго кирген адамдардын бардыгын үстүнөн күлбөңүз, шермендесин чыгарбаңыз, же тескерисинче момундай деп анын аркасын, тарыхын чукулап отуруп, аны элге шермендесин сакка илип отурбаңыздар. Бул дагы өтө маанилүү. Жыйынтап айтканда, эч бир күнөө ишти кичине көрбөңүздөр. Барды кичине күнөөлөр кичинеден болуп отуруп чоң болуп кетет. Мина көмүлгөн талаада баскандай аракет кылыңыз. Мина көмүлгөн талаада ар бир баса турган кадамыңызды алгач текшерип, таяк менен чукуп, мина жок бекен деп, жарылып кетпейби деп, жанагы аппарат менен текшерип, анан бутту басасыз. Дал ошондой мина көмүлгөн талаада баскандай этият болуп басыңыздар азыр. Баары бир жолудан башталган. Бир карап коеюн, бир өп коеюн, бир вальска түшүп коеюн, бир кучактап коеюн, бир жолу чегип көрөйүн, бир жолу ичип көрөйүн, бир жолу наркотик сайынып көрөйүн. Бардыгы бир жолдан башталган. Бир жолудан башталып отуруп, бир бүтүн өмүрүңүздү талкалап аласыз. Ошондуктан бир жолу болсо да кылбаңыздар. Телефондун, интернеттин жардамында бир жолу көрүп коеюн. Мен көрүп атам да, мен кылып атамбы зато, кылган жокмун, көрүп атам. Көрүү менен өзү менен ыйманыңыз талкаланат, ачык айтайын. Тагыраак эмне? Оозуңуздан кирген тамак түз эле ашказанга барат экен, көзүңүздөн көрүп аткан күнөө дагы түз эле ыйманыңызга барат, ыйманыңызга. Ошондуктан көзүңүз менен болсо да көрбөңүз. Жүрөгүң каалабастан кылынган күнөөгө тооба кылуу жана аны улантпоо, улантса да үмүтсүздүккө кабыл болуу керек. Бизче бир күнөөнү кылып алып, үмүтсүздүккө кабылып, деп шу менен болду. Жакшылыктан үмүтүбүздү үзүп, Аллахтын мээриминен үмүтүбүздү үзүп, жакшылык келечектен үмүтүбүздү үзүп, болду деп күнөө менен калып кетебиз. Мана ушундай кылбаңыздар. Ибадатка, устаздарга, жакшы адамдарга жандашыңыздар бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бекем болуңуздар. Арам иштин жолун жабуу жана алыстоо, чөйрөнү алмаштыруу дагы бул өтө маанилүү. Айрыкча бүгүнкү күндө телефон менен карантинде телефонсуз жашоо мүмкүн эмес деп телефонго камалып атабыз. Урматтуу бир туугандарым, телефонго 1 саат, 2 саат убактыңызды бөлүңүз, болду. Калган убакытты көбүрөөк ибадатка, илимге, китеп окууга жана өз алдыбызча өзүбүздү өркүндөтүүгө убакыт бөлсөк жакшы болмок. Тилекке каршы эртеден кечке телефон менен жашап атабыз. Ушундай инсандар бар, керек болсо жатса турса, басса турса телефон менен. Дааратканага чейин телефон менен кирип чыгып атабыз, ачык айтайын. Дааратканага чейин телефон менен кирип, телефон менен жашап атабыз. Урматтуу бир туугандарым, коюңуздар, телефонду таштаңыздар. Шабан айында, Рамазан айына даярдык кылып, келиңиздер көбүрөөк илим алыңыздар. Көбүрөөк илим алыңыздар. Даярдык кылуу керек, даярдык кылуу керек. Даярдыкты биз Рамазанга даярдыкты тамак ашты алып коюу менен, дасторконду жасап, завтрак, обедке ушуну жейм. Жок, аны менен эмес. Рамазанга даярдык, руханий даярдык менен баштаңыздар. Руханий даярдык менен. Бул да өтө маанилүү. Кийинки бир сабактарда иншалла токтойм. Кокустан арамды көрүп калсаңыз эмне болот?
Misal üчүn telefonda карап отурасыз, жана Facebook, Instagram баракчаңызды өткөрүп атасыз, кокусунан арамды көрүп калдыңыз, кокусунан зынаны көрүп калдыңыз. Эмне кылыш керек? Караңыздар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир хадисинде айтат: "Кокустан арамды көрүп калсаңыз, көзүңүздү заматта башка жакка алыңыз" деди. Жана бир хадисинде айтты: "Биринчи карашыңар пайдаңарга, экинчи карашыңар зыяныңарга." Биринчи көрүп калып, астафирилла деп башка жакка алып сал, жок тескеринче дагы көрүп калып, "Вуя" деп дагы карап отура берсең, экинчи карашыңа уже сенин зыяныңа күнөө жазыла берет экен. Ошондон урматтуу жамаат, бул хадистер өтө маанилүү. Бул биз телефондо, Facebook'ta, Instagram баракчаңыздарда, Одноклассник баракчаңыз болсун, YouTube баракчаңыз болсун, момундай телефонуңузду интернетке ачылып момундай барактаганда, ошондой уят сахналар башкалар көрүнө турган болсо, эң биринчи аткара турган ишиңиз ошол аккаунтту жаап салуу, ошол достуктан өчүрүп салуу, мына ушу менен аракет кылыңыз. Жок, биз эмне кылабыз? Мына уят сахна көрүнгөн аккаунтту заматта көрбөй өйдөгө өткөрө беребиз, өйдөгө өткөрө беребиз. Өйдөгө өткөрө берген менен анын уят сахнасы эртең дагы ачсаң дагы кайталанып көрүнүп турат. Андан көрө ушул аккаунтту толугу менен достугуңдан өчүрүп сал. Ушул аккаунтту толугу менен достугуңдан өчүрүп сал. Ушул YouTube'ду толугу менен өчүрүп сал подписациаңды. Ушул Facebook'тагы досуңду толугу менен өчүрүп сал. Бул өтө маанилүү. Урматтуу бир тууганым, улантам. Арамды көп тиктеген адам ошол ишке көнүп, ошол иштин кулу болуп калат. Айрыкча үй бүлөлүү эркектерге жана үй бүлөлүү аялдарга кайрылам. Аялыңыз боло туруп, күйөөңүз боло туруп, интернеттеги же айлана чөйрөдөгү намахрам болгон, тааныш эмес болгон, махрамыңызда болбогон бөтөн чоочун аялдарды же чоочун эркектерди көп тиктеген эркектин жана аялдын бири-бирине болгон махабаты, шахваты өлүп калат. Урматтуу эркектер, биз чоочун аялдарды көп тиктейбиз. Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan başkadan bolsun, ayalыбыз боло туруп, жаныбызда аялыбыз биз менен чогуу жатат, бирок телефон менен чоочун аялдарды көп тиктейбиз. Натыйжада өзүбүздүн аялыбызга болгон махабатыбыз, шахватыбыз бардыгы солгундап кетет. Интернетте чоочун аялды көргөн, чоочун аялдын сулуулугун көргөн эркек өзүнүн аялынан ошол сулуулукту издейт. Аялында сулуулук жокпу? Заматта бул кишинин өзүнүн аялына болгон сүйүүсү түшүп кетет. Андан көрө мыналардын баардыгын көрбөңүз, өзүңүздүн аялыңызга болгон сүйүүңүздү жогору деңгээлде кармап жашаңыз. Бул өтө маанилүү. Мисал үчүн, чылым чеккен адам башында өзү билип чегет. Эмне үчүн? Арамды көп тиктеген адам ошол ишке көнүп калат дедим го. Бирөөлөр айтат, көнбөйт, бекер сөз деп. Андай эмес. Караңыздар. Чылым чеккен адам, сигарет чеккен адам башында өзү билип чегет. Билип туруп эле чегет. Бирек тартып көрөм, мен муну таштасам таштай берем, мен буга багынып калбайм дейт да. Сигаретти ирунда таштап салам, багынып калбайм деп ойлошот. Андай эмес. Булар багынып калбайм деген жалган сөз. Алар уже көнүп калып, сигареттин кулу болуп калдылар. Ишенбесеңиз, Рамазан айында көрөсүз, орозодо, ифтарда ооз ачар менен колу түздөн түз сигаретке чуркап калат. Көрдүңүзбү? Сигаретке багынбайм деп отуруп, сигареттин кулуна айланып калганбыз. Урматтуулар, сигаретке багынбайм деп, сигаретке баш уруп, сигареттин кулуна айланып калдык. Көнүп калдык. Көзүбүздөн куду ошондой. Арамды тиктей берип көнүп калат, сигаретке да колу чеге берип көнүп калат. Сигареттин кулуна айландык, арамды тиктей берип, арамдын кулуна айланып калабыз. Будан Аллах өзү сактасын. Алкогол көп ичкен адам да ошондой, өзүнүн эркин алдырып коет. Ал адам арак ичкен адамдарды көрсө, ичпестен тура албай калат. Демек, арак ичкен адам да өзүнүн эркин алдырып коет. Арам нерселердин бардыгы бири-бирине окшош. Ошондон урматтуу жамаат, карантинде өзүңүздөрдү мынандай бир апаатка, балелерге алдырып койбоңуздар. Керек болсо мына ушул арамды көп тиктөө, сигарет, аракка кул болуп кетүү, бул коронавирустан беттер вирус. Эң жаман бул. Ошондон бул нерседен абайлаңыздар. Көп ушак сүйлөп көнгөн адам ушак сүйлөбөсө жарылып кетет. Муну өзү байкабай калат. Демек, ал өлүк этти жегенге көнүп калган ал. Ошондон урматтуу жамаат, буга дагы өтө маани бериңиздер. Ушак кыйбат. Эмнеге? Бүгүн телефон менен көрүнгөндү кыйбат кылып, көрүнгөндү ушак жазып аткан адамдар абдан көппүз. Урматтуу бир тууган, бир мисал айтам. Кечеги жаңылыктарда жаңы министр
Саламат сактоо министри орусча сүйлөп атып адашып кетип 33 апреля деп адашып кетти. 33 апрель деп. Өзү 3 апреля дегиси келди. Адашып кетти. Biz adan tamaşa çıkarıp, юмор çıkarıp oturup, mana ушундай деңгээлге чейин çıkarıp, tamaşadan tamaşa, gıybattan gıybat жаратып көнүп калдык. Тагыраак эмне, бүгүн Facebook'ta, Instagram'da oturgan adamдардын бардыгы өлүк этти жегенге көнүп калганбыз. Бирөөнү гыйбаттап, бирөөнү ушинтип көнүп калганбыз. Аллах шудан сактасын. Урматтуу клавиатуранын баатырлары, тилиңиздерди этат кылыңыздар. Telefon özünüzdün söz tarmağınızdan biröөлөрдүн gıйбатын, biröөлөрдүн uşağın kılbaңыздар. Tagıragı oşolordun ölügünün etin jebeňizler. Bul öte maňyly. Keyinki süýlem. Aramdy tiktöö da uşunday. Uyat perdesin jırtıp algandan keyin adam күнөөнү күнөө катарында көрбөй калат. Чындыгында шайтандын каалоосу да мына ушул. Uyat perdesi. Bu kандай? Misal üçün birinci bir uyatты көрүп калган бала кезинде билесиздерби? Бала кезибизде ата-энебиз менен телевизор көрүп аткан кезибизде аял менен эркектин өбүшкөн сахнасын биринчи жолу көргөнүбүздө уялып момун болуп, бетибиз кызарып жаман болгонбуз го. Мына ушул бетибиз кызарып уялганыбыз ушул уят пердеси да. Биринчи ошол уят сахнаны көргөндө уялып, кийин ошону көрө берип уялбай турган болуп калдык. Көнүп калдык ушуга. Uyat perdebиз жыртылып кетти артык. Бүгүн жылаңач адамдар музейде жүрөт. Uyat perdebиз жок артык. Жарым жылаңачтар көчөдө толтура. Бири-бири менен кучакташып, ана жерде эшигиң алдында отуруп, ал да толтура. Балконуңдан ылдый карасаң, балконуңдун астында тиги бактын жанында бирин-бири кучакташып отура. Биз uyat perdebиз толук менен жыртылып кетти. Керек болсо балдарыбыздын көрүп аткан мультфильми, кучакташып аткан Барби мультфильмдер, жарым жылаңач мультфильмдер, балдарыбыздын кичинекей садиктеги балабыздын uyat пердеси жыртылып кетти. Биз бала кезибизде, урматтуулар, кечинде жана эрте менен болгону 10 мүнөттүк боло турган мультфильмди күтөт элек. Рабаяттын 10 мүнөттүк мультфильмин күтөт элек. 10 мүнөттөн кийин мультфильм бүтөт. Спокойный ночинин 10 мүнөттүк мультфильми бүтөт. Анан кийин жатат элек. Көрдүңүздөрбү? 10 мүнөт гана телевизорду көрөт элек. Бөлөк кезде көрбөйт элек. Бир туугандар бири-бири менен баарлашат элек. Бөлөк кезде тапшырма аткарат элек. Бөлөк кезде китеп окуйт элек. Бөлөк кезде үйдүн жумушун аткарат элек. Бүгүн күндө бала кезибиздеги рекорд весна анабул телевизорлорубузда ачык айтайын болгону 6-8 канал тартат эле болду. А бүгүн сиздин үйүңүздөгү телефондо 800 канал бар. 800 канал, 8000ден ашык программалар бар. Урматтуу бир тууганым, эртеден кечке түнкү саат 12ге чейин, эрте мененки 6дан баштап тынымсыз, токтоосуз коюп аткан мультфильмдер, программаларыбыз бар. Балдарыбызды бала кезинен уят перделерин жыртып ташаганбыз. Бул өтө мөһим. Улантам. Көзү арам менен адалды ылгабай карап көнүп калган кишиге, кайталап айтам, көзү арам менен адалды ыргабай карай берип, ылгабай бөлбөсөң карай берип көнүп калган кишиге бир күн кечке жерди бутуңдун учун карап жүр, эки жака карабай бутуңдун учун карап жүрсөң, мен сага приз берем десең, ушуну да эптей албайбыз азыр. Бардыгыбыз ошондойбуз. Керек болсо көчөдөн өтүп бараткан арамды тиктеп, поворотко чейин көзү менен апарып, буруп жеткирип коебуз. Анау жеткичек көзүбүз менен толтура күнөө зынаны аткарып бүтөбүз акылыбызда. Мына ошодан Аллах өзү сактасын. Колу же буту чыккан кишинин кимдердин чыканагы чыгат билесиздерби? Мисалы үчүн менин футбол ойносом, сол бутуман кызыл ашыгыман бат эле кышайып алам, кокустатып алам, ушинтип ойнок болуп калган да. Тагыраак урматтуулар, колу же буту чыккан кишинин ошол жери башында ордуна түшөт. Кийин кайра эле ошол жеринен 4-5 жолу чыгышы анын өзү ойноку болуп калат. Канчалык салсаң да аз эле туура эмес аракетке дагы чыгып кетүү коркунучу бар. Код ошондой, көз дагы ошондой. Көнүп калган көздү кайтаруу өтө кыйын. Каршыдан чыккан намахрам, каршы жыныстагы адамды карабастан тура албай калат. Ал уже көнүп калган. Өзү мунун баркында эмес, баркына жетпейт. Ошондон урматтуу жамаат, көзүңүздөрдү күнөөгө көндүрүп албаңыздар телефондо. Көзүңүздөрдү арамга көндүрүп албаңыздар. Уят сахналарга көндүрүп албаңыздар. Бул өтө маанилүү.
Olantam. Emi köp karagan kişinin de darajası var. Uyat sahnanı ertelik geçke uyat sahnanı körüp oturgan kişiler var. Kede görüp koygan kişiler var. Uşulardın darajası jönünde de toktolayın. Karangsızlar. Köp karagan kişinin dağı, az karagan kişinin dağı mınday darajası var. Bolgonu köp jana az karagandığı üçün gana. Günü iretinde hiç kандай ayırma yok. Күндө bir dana çılım sigaret çekken menen günde bir kutu, bir paçka çılım çekken kişinin ayırması var. Kudu şunday. Birok eki öten adamdı akırın barı azapka salat, jana akirette dozokka salat. Birok azırkı uçurda köp keçke uyat sahnalarda körgön adamga karaganda bir jolu görüp koygan adamdın korkunçu öte kıyın. Öte jaman. Bilesmem nege. Amaldar niyetke jaraşsa deyiz to'g'rimi? Hadis kitebinin en başındagi birinchi hadis uşun. İnnemel amelu bin niyeti. Amaldardın bardığı niyetke jaraşa bağlanat. Emi qarаңызlar. Çılımdın tütünün jittagan adam. Sigaret çekken adamga qaraganda anın tütünün jittagan adam köyrök ziyan tartat. To'g'rimi? Dal oşondoy. Zınanı kılbasaң dağı, oşol zınanı körüp atkan közüň al zınanın ziyanын ayabay köp tartat. Çılımga karaganda arak korkunçturak, araka karaganda narkotik korkunçturak, narkotike karaganda internet, uyat sahna, porno sahnalardın bardığı bul adamga en korkunçtu uşul. Kerek bolsa sigaretten da, araktan da, narkotikten da en korkunç mına uşu internetin jardamındagı uyat sahnalar menen karmalıp kalуу bul en çoň korkunç mına uşu. Hormatlılar, abaylaňızlar. Ayrıca Kırgızstandagı kompüter işlerden, IT işlerden barынан suranat elek, uşul telefon, internet tarmagын gözömölgө alıp, uyat sahnalardın bardığının saytlarını japtırıp salıp, kimde kim gere turgan bolsa dagı mına bir atчет menen kim girip atkanын gözömölgө alуу menen birgelikte alарды suraka tartуу erejesindagi kirgizse abdan jakşı bolmok. Ankeni bizdin Kırgızstandagı internet közömölü jok, çar jayıt bolgon ittiktin bardığı internetin içinde jüröt. Büröler fake accountu menen bütünde Kırgızstanды bölüp jarganга çeyin pikirlerdi jaratıp jaza berет. A biz giltegen өлkө katары uşulardın gözömölünü özüzgө alбай atабыз. Kayda kaldı айтишниктер, kayda kaldı kompüterşnikler, kayda kaldı memmin degen mıқты programistler. Oşolorдун bardan kiçipeylikке suranat elek, mana ошол internet alamını irettese. Olanta. Enenin kursagında arak çılım menen tanışkan bala. Tağıragı 9 aylık boyunda bar gezinde ene köp sigaret çekken, köp arak içken bolsa, bul bala törölgöndön keyin araktın kulu bolup ketişi oňoy ele. Düşünüp aldыңa? Hormatly vatandaşlar, bala kezinen başlap aram sahnalar menen köngön köz da aramdı jasap koyuş oňoy ele. Bugün baldarыбыз 10 yaşar balabız internetin jardamında aram sahnalarda görüp atat. Bugün 10 yaşar baldarыбыз internetin jardamında uşul aram sahnalarda görgön gözü menen erteň çoňoýganda uşul aram sahnany oňoy ele jasaýdy. Bugün 10 yaşar balabız telefonu menen internetteki aram sahnalarda görүү menen birgelikte mektepke gelgen okuwçularыбыз akırkı partada bala menen kız çoğu oturup partanın astında kız menen bala butuna giyiştirip alıp oturat sabak uçurunda. Uşunday dengelge jetip baratabız. Telefonsuz yaşay alбай atkan jaştardın bari mana uşunday. Telefonun taştap bugünkü baldarыңызga bir ay telefonundu taştap koy desin. Uşunu epte alбайт baldarыңыз. Telefonga könüp kaldı. Urmatly ata-eneler, karantinde gerek bolsa biz açık aytayın. Bugünkü kunda telefondun jardamında online sabaktar bolup atat. Kudayga şükür deyle. Birok online sabaktardı optum jıynap gelseň paydasынан ziyanı köp bolup kalbasın. Baldarыбыз online sabakты şıltoo kılıp online sabakta 10 minut görüp artınan 10 saat başka nerselerdi görüp atşat. Oşontan telefondu gözömölgö alыңızдар. Hormatly ata-eneler. Mından darıloo üçün emne kılalım? Özün özü oňdooga hareket kılуу, moýnuna alуу, tuura emes iş kılıp jatkanyň moýunga alyş gerek. Eň birinçi uşul közdü saktoo, köz menen köp günöler tikteyt ekem dep uşunu moýunga alıp
Koy oңдолойын деп birinchi өзүңдөн аракет баштабасаң, эч качан кутула албайсың будан. Бирөөлөр айтса дагы, устаздар, алымдар айтса дагы, сен будан кутула албайсың. Качан гана өзүң өзгөрүүнү өзүңдөн баштамайынча кутула албайсың. Ошондон арамды тиктеп көнүп калган киши өз башынча мунун үстүнөн чыга албайт эч качан. Чыгуу үчүн биринчи чөйрөнү алмаштырыш керек. Чөйрөнү алмаштырыш керек. Арамдан чыгыш үчүн чөйрөнү алмаштырыш керек. Чөнтөктү телефонду алмаштырыш керек. Тагырага эмне? Чөнтөк телефонду. Мынауындай смартфон экрандагы телефонуңду жоготуп, жөнөкөй Nokia кирпич телефон ал. Эмнеге? Арамдан кутулуу үчүн мынага ыраазы бол. Бул кирпич телефон менен жүргөнүң, мынауындай смартфон менен жүрүп, күнөө жасаганыңан миллион эсе жакшыраак. Чөйрөнү алмаштыргыла. Телефонду таштоо, ошол сайттарды өчүрүү, ошол жанагы подпискаларды өчүрүү. Бул дагы бош калбоо керек кийинки сунуш. Бириң да бош калба. Бош калдым дегече күнө. Жалгыз калбоо керек. Жалгыз калдым дегече дагы ошол өзүң жалгыз калганда шайтанга кулдук уруп арамга баш ийип коебуз. Пайдалуу иштер менен алек болуу, жакшы адамдар менен жанашуу, намазды көңүл коюп окуу. Бул дагы өтө маанилүү. Биз бүгүн карантинде болсок дагы, шашып аткан ишибиз жок болсо да намазды көңүл коюп окуй албай атабыз. Аллаху акбар деп рукуга барганда Субхана Роббиял Азим, Субхана Роббиял Азим, Субхана Роббиял Азимди шашпастан айта албай атабыз. Субхан деп туруп кетип атабыз. Урматтуу бир тууганым. Демек намазды көңүл коюп окуу, намазды көңүл коюп, илимди алуу, устаз менен бирге болуу, тобо, зикир, дуа, орозо, Куран жаттоо, ушуларды жандантуу аркылуу көздүн көнүп калган арамдарынан куткарып чыгып кетесиз. Болбосо өтө кыйын. Айрыкча бүгүнкү күндө келиңиздер. Интернеттен өзүнчө гиф, өзүнчө жанагындай бир лайфхак деп ар түрдүү эстафеталарды уюштуруп атасыздар. Урматтуу мени көрүп турган бир туугандарым. Келиңиздер, жалпыңыздарга бүгүн мен бир эстафета баштап берем. Ыраазысыздарбы? Даярсыздарбы? Эстафета ар бириңиздерге. Менин жеке личкама жазыңыздар. Мен мону деп. Келиңиздер бүгүндөн баштап мен Курандын биринчи парасын окуйм азыр. Биринчи парасын окуйм. Бар менен эстафета кошула тургандар, менин жеке баракчама жазыңыздар. Идris баке, экинчи парасын мен окуйм деп. Үчүнчү парасын мен окуйм деп жазыңыздар. Личкама жазыңыздар. Ошентип отуруп, мисалы үчүн кимдир бирөө 3тү мен окуйм деп жаздырган болсо, бир тууганым 3тү анага киши алды, 4тү сен ал эми. 5ти сен ал эми деп Куран билгендер. Келиңиздер, эртең дүшөмбү күн нафил орозо кармайбыз. Мен да бисмилла өзүм баш болуп, эрте менен орозо кармайм. Жана эртеден кечке чейинки Куран эстафетасын баштайлыбы? Биринчи параны мен, экинчи, үчүнчү параны мен окуйм деп. Жарышкандар барбы? Анда сабагым бүткөндөн кийин биринчи параны мен алдым, экинчи параны мен алсам болобу деп кат жазыңыз. Мен алдым, мен билбейм деп жазбаңыз. Анткени сизден мурун бирөө ала алган болсо, досум бирөө алып койду, сен үчүнчү параны ал деп айтайын. Демек, келиңиздер. Сабак бүткөндөн кийин эстафета. Биринчи, эртең нафил орозо кармайбыз. Жана эртең кечке чейин Куран окуйбуз. Биринчи параны мен окуп коем болду. Экинчи параны кайсы бир тууганым Куран окуй алаганың барбы? Мен окуйм деп чыгып бер болду. Кураным жок дебе карантинде. Play Market'иңе кирсең Куран турат. Куран Play Market'ке жазсаң турат ошол жерде. Бир параны окуп коесуң, оңой эле. Демек, сонун эстафета, иншалла, Куран окуу жана эртеңки орозо тутуу. Иншалла, бисмилла. Жана кечинде иншалла кайра сабакка кирген кезде ушул көздү зынадан сактоонун экинчи бөлүгүн өтөм эртең кечинде. Мына ушул кечки сабагыбызда иншалла ошол жалпы 30 паранын хатмы дуасын кылабыз иншалла. Эстафета келгиле анда. Бирөөнүн тамак жасаган эстафетасын, бирөөнүн тиякта жүргөн эстафетасын, бирөөнүн монт койгон эстафетасын кылып атабыз го. Бир тыйындык соогу жок эстафеталар кылып атабыз керек болсо. Мага подпискага жазылып кой, анан момунда болосун деп толтура гифтерди кылып атабыз. Бир тыйындык соогу жок эстафеталар кылып атабыз. Бисмилла, эртеңки даяр болсоңуздар личкама жазыңыздар. Одан та бир күнү бир окуучу устазына келип айтты: "Агай, мен көп арамды тиктеп коюп атам. Көп арамды карап коюп атам. Кантип сактансам болот?" деп суроо берди. Урматтуу бир тууганым, өзүңүздү ойлоп көрүңүз. Эгерде арамды көп тиктеп аткан көзүңүз болсо, шакирт устазынан сурады: "Устаз, мен арамды көп тиктеп коетам, кантип сактансам болот?" деп сурады. Устазы жооп берди: "Уулум, чычканга окшобо.
Чычкан деген жануарды билесиздер. Каляр чычкан, обыкновенный мышь, mouse. We can say in English mouse. Fare diyoruz Türkçe'de onu. Sıçkan diyorlar. Özbekçe'de şunaka dediler. Balam, çıçkanга okşabogun. Çıçkan dağı, kapkandağı jemdi görüp, jeyin dep barıp, oos deyip kaça beret. Oos deyip kaça beret, anın kapkan ekendigi akılынан çıkıp ketet. Oos deyit, pak deyit, bugün düşpöy kaçat. Dağı pak deyit, bugün düşpöy kaçat. Birsi günü, oos deyimde pak deyip kapkan kamap, ölüp kalat. Sen de çıçkanга okşabogun. Sen akıldısın. Korkunuştu körgönüngde zamatta kaç. Çıçkanга okşobo. Daroo alыстап ket. Bara berbe. Bugün barasın, erteң barasın. Oşentip oturup pak edip düşüp, oşol boydon akiretиңди da kapkanga düşürüp alasın dedi. Oşo günden başlap okuşu ertesi menen köçödө baratkan кезде bir gününü aramdı görüp kalsa, gözünü zamatta jumup, men çıçkan emesmin, men çıçkan emesmin, men çıçkan emesmin dep yaşap kaldı deydi. Antan geliңиздер. Siz menen biz dağı günü aram sahnalarda görgөн кезде men ayban emesmin, men çıçkan emesmin, men adamмын. Allah maga munu karaba, munu kılba degen. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de ayatında keltiret. Zınaga jakındaşpagıla degen. Bul degen söz zınanı kılbagıla emes. Kerek bolsa zınanın janına jakındaşpagıla degen. Zınanı kılbagıla emes, jakındaşpa, jakın gelbe gerek bolsa dedi. Hormatlılar, bugün biz zınaga jakın geliş arı tursun, anın üstünden atta öte atabız. Atta ötüş arı tursun, zına menen akça tap atabız. Zına menen akça tap, özüңdün janыңды bakpay, zına menen akça tap, özgölörgө sadaka kılıp, özgölördü bakıp atabız. Tağıragı haram menen aram lukma jedirip, adamdın jan dünyösүн talkalap, aramga tarbiyalap ketip atabız. Mana ошондон ehtiyat bolуңуздар. Adamdın başına emne gelse, bari kızıgıudan gelgen. Kızıgı ilimdin apası bolsa, haramdın da, aramdın da atası bolot, unutpagıla. Özgöçü jaşlar üçün, baldardın balalık kezi kızıgıunun kırına çıkan uçur bolot. Urmatlı ateneler, balalar bala kezde kızıgıp atkan uçur. Kızıgıp atkan uçurda internetті koluna karmatıp, internetin içinde bütünдөй nerselerge kızıgıp kirip, bütünдөй günöөнүн eşigini açıp körüp atışat. Oşontan urmatlı ateneler, soranam sizlerden. Baldarыңарды internetten avaylаңыздар. İnternetten avaylаңыздар. Urmatlılar, al uçurda, jey turgan nerseleri aram adal ekenin baldarga үйrөtүp atabız. Çoçkon etin jebe, manany jeseň bolot dep baldarga jey turgan nersesin aram adal ekenin үйrөтөбүz. Buro karay turgan, körө turgan nerseni bolot bolboyt dep үйrөtpөй atabız. Ziyandуу tamaktar den sooluğuna korkunuş jaratsa, ziyandуу sahnalar akiretiňe, ıymanıňa korkunuş jaratat. Oşonton urmatlılar, oozdon kirgen tüzele aşkazanga barat eken, közdön kirgen nerse tüzele ıymanga tasirin beret. Avaylаңыздар, ehtiyat bolуңуздар. Öte soranam. Oşonça jıldap, aylap, bolbosa bir gündük, bolbosa bir aylık okup atkan, kılıp atkan, ibadat, sooп, sadakalarınızın bardığın bir karaş menen bardın julup salып atabız. Kuday saktasın. Oşondan öte ehtiyat bolun. Adamdın şığı iki taraptуу mizdүү bıçaka okşoş. Adamdın şığı. Akıl adamdı jakşılıkka da, jamandıkka da çakırat. Ot menen, jönököy ot menen üydü örttөsө da bolot, je oşol ot menen tamak bışırsa da bolot. Koluna pulttu karmatsaňız, bardık kanalga aylantırıp çıgat, baldarыңыз. Birok tarbiya bolup atkan programmaga toktoboyt. Özüne jakkan programmaga toktoyt balдар. Azır murdagıday 8 ele kanal emes, jok degende 80'den aşkan kanallar aşıp ketti. Ar birinde aram sahnalar, baldar menen oturup multik köre albay kaldık. Multikinde açık kiyingen, kucaktaşıp öpüşkön sahnalar, reklamasında açık kızlar misal üçün. Bolboso uruş janagınday pankreatom boy görüp atam dep baldar öjüröt misal üçün. Boy görüp atasın, birok bir raunddan ekinci raundga baştaldı dep tablonu kötörüp atkan jarım jalaňaç kızlarыбыз бар. Maşinanın tetiklerin balondu reklamı kılıp atkan jarım jalaňaç kızlarыбыз бар. Urmatlılar, manaul sahnalardın bardığı közü üstü göndürüp aram menen adaldı ılgabay turgan kılıp saldı. Oşontan öte ehtiyat boluu gerek. Bugün kündө jaştardın jaman jolgu basıp atkandığı jana jaman sahnalarda en köp görüp atkandığının en negizgi günökörleri atene siz menen bizbiz.
Kızıgıuçan balaga kızıkpa dep ayta albaysın. Hareketçil balaga, hormattуулар, tek tur dep, ылдый түшүп бараткан ташка түшпө деп, агып аткан сууга акпа деп айта албайсыңар. Hormattуулар, агып аткан сууга мынабул жерде түз ак деп арыкты түздөйсүз. Мынабул жерде дымдалып ак деп чукур казасыз. Мынабул жерде шарак, өйдөдөн ылдый шарак жана ток чыгар деп ошол жерге генератор коесуз. Мынабул жерде эгиндерди сугар деп ana ошондой эгин таласына бурасыз. Дал ошондой жөнөкөй суу үчүн агымдарды башкаларды карап контроль кылгандай эле баланын дагы багытын контроль кылыш керек. Агып аткан сууга акпа дебестен анын агыш жолдорун контроль кылдык, балага дагы баспа дебей басып аткан жолдорун контроль кылалы. Көрбө дебей көрүп аткан нерселерин контролдойлу. Жебе дебей өлтүрүп койбойбуз ачкалыктан. Же дейбиз, бирок адалдан же деген сыяктуу эле көрбө дебей көр, бирок мынандай нерсени. Бул өтө маанилүү. Чөйрө абдан маанилүү, урматтуу жамаат. Аквариумдагы балыктарды тандап салгандай, баланы да тандап жакшы чөйрөгө кошуу ата-эненин вазыйпасы. Урматтуу ата-энелер, тилекке каршы бүгүн ушундай ата-энелер барбыз. Көчөгө чыгып, Россияга барып, каерде эмне кылып атат, ким менен жашап атат, кантип калып атат, эмне жеп, эмне ичип атат, ошого чейин көзөмөлгө албаган ата-энелер барбыз. Жоголуп кеткен малын издеп аткан ата-энени көрдүм мен. Жоголуп кеткен баласын издебей спокойно отурган ата-энелер бар. Тагыраагы 1-2 күндөн кийин келет, да бир жерде жүргөндүр да деп коюп кыжалат болбой жүргөн ата-энелерибиз бар экен тилекке каршы. Hormattуулар, буларга да көңүл бөлүңүздөр. Жоголуп кеткен малыңды издейсиң, балаңды издебейсиң. Мал баладан артыгыраак болуп кеткен көрүнүшкө баратабыз. Көчөгө акчасын таштап жиберген ата-энени көрө элекмин, бирок көчөгө баласын таштаган тилекке каршы аялдарды жаңылыктарда көрүп атабыз. Аллах ушудан сактасын. Урматтуулар, мурдалары 20 жаштан өткөн балдар зына кылып коюу коркунучу болсо, азыр 10 жашар бала интернеттин жана жаман чөйрөнүн натыйжасында зына кылып коюу коркунучунда жашап атабыз. Бала кезибизде болгону 10-15 мүнөттүк эрте мененки жана кечки уктоо саатындагы жанагы рабаяттагы мультиктерди көрөт элек, ошонун өзү жетет эле. Бөлөк кезде эмгек кылат элек, мээнет кылат элек, балдар бири-бири менен мээрим менен ойнойт элек, отурат элек, ынтымак менен отурат элек. Жок, бүгүнкү күндө эки балаң анал телевизордун ичинде 80ден ашуун канал бар, bir pult ортодо талаш бири-бири менен урушуп отурат. Азыркы учурда сүйгөн кыз жигити болбосо уят, лох деп сезип калышты жаштар. Сүйгөнүң жок, лох деп. Ушуну уят деп сезип калдык. Туугандардын балдары бири-биринен бала күтүп калды. Урматтуулар, сабактардан кийин балдар толук менен контроль жок, бош калып атат. Университетте окуган, мектепте окуган балдарыбыз дагы түшкө чейин сабактан кийин кечке чейин эркин жүрүшөт. Интернет кылып башка менен бак кородо менен. Ошондон жалпыңыздардан суранам, бул нерселерге көңүл буруңуздар. Балдарыбыз чегинен ашыкча контрольсуз калды. Карантинде bir үйдө жашаган ата-энелер, ата телевизор менен, апа телефону менен, балдар өзүнүн компьютери ойноп аткан оюнчугу менен, натыйжада ата өзүнчө, апа өзүнчө, бала чака өзүнчө чоңоюп атат. Ачык айтайын. Bir үйдө жашаган 5 кишинин 5 түрдүү көз карашы, 5 түрдүү пикири, керек болсо 5 түрдүү дини бар. Ошондон урматтуу ата-энелер, телефонду башканы токтотуп, балага мээрим берип, бала менен баарлашалы, маектешели, бүт нерсени бала телефондон үйрөнбөй, бүт нерсени бала ата-энеден үйрөнсүн. 10 жашар баланы базарга барганды үйрөтүп, анан өзүн эркин кое бересиз. Базарга барышты билген баланы эркин кое бересиз. Кайсы маршруткага чыгасың, кайсы аялдамадан түшөсүң, анан дордойго кантип киресиң, мунун баарын үйрөтүп коесуз. Анан кийин 10 жашар баланы өзүн жиберип коюп, үйдө кыжалат болбой отурасыз. Дал ошондой эле. Алгач жолду үйрөтүп коюп, анан кыжалат болбой отурган сыяктуу, балаңызга интернеттин ичиндеги бүтүндөй ааламды тааныштырып үйрөтүп коюп, анан балаңызды эркин интернеттин ичине кое бериңиз. Мана ошондой жакшы. Бизчи балабыздын интернеттин ичине кое беребиз, балабыз билгенди билбейбиз, керек болсо биз. Эч нерсени билбейбиз. Балдар техниканы үйрөтүп балдарга, анан интернеттин ичине киргизгенибизде жакшы болмок. Бүгүн балдарыбыз билген техниканын ичинде эмне деген иттиктер бар экенин ата-энелер биз билбейбиз. Көзөмөлдү күчөткүлө. Өздөрүнүн акылын иштетсин.
başka жақшы тандоо нерселерди сунуштагыла. Ушунун ордуна моуну кыл деп жакшыраак нерсени айтыңыздар. Ата-энеге ишенимин арттыруу керек. Балдар ата-энеге ишенбей калды керек болсо. Өздөрүнө ишеним, өзүнө да ишенбейт. Кылп деген жеринде буту тайып, жаман ишин ичинде кирип кетип атат. 3 киши. Караңыздар. Аллахтын аршында кыямат күнү башка пенделердин баардыгы суроо жоопко тартылып атканда 3 киши Аллахтын аршынын отурган күрсүсүнүн жанагы көлөкөсүндө сүйлөшүп отурушат дейт. Кимдер алар? 1. Аллах жолунда куру дооматтан таасирленбеген киши. 2. Өзүнө адал болгон нерсеге гана кол узатып, адал болбогон нерсеге кол узатпаган, арамдан колун тарткан киши. Жана Аллах карабагын деген нерсеге карабаган адам, мына ушул үчөө Аллахтын аршында көлөкөдө элдер суроо жоопко тартылып атканда булар тартылбай эс алып отурушат дейт. Жаннатка кирет тагыраак. Ошондуктан келиңиздер, арам сахнадан, күнөөдөн көзүңүздөрдү эйтат кылыңыздар. Күнөөкөр тооба кылып, кайра күнөө кылып атабыз. Бир күнөөнү кайра аткарып көнүп калганбыз. Урматтуулар. Тузду суу ичкен киши суусаганын кандыруу үчүн кайра тузду суу ичип атат. Ал эч качан канбайт. Бир күнөөнү көрүп калган киши ушу күнөөдөн кутулуштун ордуна кайра ошо күнөө сахналарды көрүп атабыз. Айрыкча биздин нафсибиз, шайтаныбыз алдап атат. Эмне деп айтайынбы? Коркпо. Азыр адамдардын баары ушундай. Баары эле оорулуу. Сен эле өзүңчө ооле болуп көтүрүп, бардыгы эле көрүп атат. Мына, көрүп атасың, мына арам сахнада канча просмотр, миллион просмотр, миллион адам көрүп атат. Адамдын баары ушундай деп, шайтан бизди алдады. Не, баары ошондой болсо, сен да ошондой болушуң керекпи? Баары ооруса, сен да ооруп өлүшүң керекпи? Өзүң үчүн жооп бер. Арамды көп тиктеген кишинин өзүнүн махрамына болгон махабаты калбай калат. Аялыңызга болгон, же тескеринче күйөөңүзгө болгон махабатыңыз солгундап кетет. Кайсы бир коомдо, урматтуулар, кайсы бир коомдо зына кеңири тарап атса, кайсы бир коомдо зына кеңири жасалып баштаган болсо, ошол коомдун келечеги талкаланып башталыптыр дей бергиле деди. Демек, урматтуулар, бүгүн Кыргызстанда чындап эле айтайын, зына кеңириле болуп аткан учурдабыз. Мына ушундай коом, демек Кыргызстандын келечеги талкаланып кетет, бул кетиште Аллах сактасын. Ошондуктан жалпы жаштар, колуңуздардагы интернеттин иттигине баш ийип калбаңыздар. Интернет ааламынын бузукулугуна баш ийип калбаңыздар, булганып кетпеңиздер. Шайтан адамга оң жана сол жактан кирет. Күнөөнү күнөө экенин билип туруп кылган адам, күнөөнү күнөө экендигин билип туруп кылган адам, уу кошулган балдын даамына алданып кайра жеп аткан менен барабар. уу кошулган аселди жейсиз, аселде болуп ширин болушу мүмкүн, бирок ичиңизге кирген уу менен ууланып өлөсүз. Бирок муну билип туруп кайра баягы эле уу кошулган аселди жеп аткан сыяктуу эле күнөөнү күнөө экендигин билип кайра жасап аткан адамдын абалы ошондой. Ширин болуп кирген менен денеңди уулап өлтүрөт. уу жегенден кийин, урматтуу жамаат, менин Instagram баракчамда 1 саат болду, бүтүп калды дейт. Мен аны кайра баштап коеюн иншалла, уруксатыңыздар менен. Сабагымды улантам. Урматтуу жамаат, демек, уу жегенден кийин жеп алган уунун айынан ууланып аткан денеңди даарылашың керек. Biz ууланып калган денени даарылаштын ордуна кайра уу ичип атабыз. Тагыра урматтуу жамаат, арамды көрүп калган көздү арамдан сакташтын ордуна кайра арам менен алаксытып атабыз. Мына ушундай кылбаңыздар, урматтуу жамаат. Жалпыңыздардан сурам. Келиңиздер. Ансыз деле жөтөлүп атам. Баары бир рак болуп өлөмүн деп жөтөлүңдү карабай койбойсуң да. Жөтөлүп атканыңды алдын алып дарылана баштайсың го. Демек, bir aramdı көп тиктеп көнүп калган адам болсок, муну алдын алып дарыланып качайлы. Этият болойлу. Болбосо телефону жок жашайлы. Урматтуулар, бул өтө маанилүү. Бүгүн күндө ушундай жаштар абдан көппүз. Күнөө кылып, тооба кылгандарга, күнөө кылып коюп тооба кыласың го, тооба кылып атсаң шайтан келет. Баары бир күнөө көрсүң.
Sağa emek aytış çok kıla veremi dep şaytan bizdi kayra ошол жолго тартып кетет. Ana ошондой шайтандын нафсинин жаман сөзүнө алданып калбаңыздар. Ооба мен күнөө кылып койдум деп шунтип жүрө бербеңиздер. Кайра айтам. Башка бирөөлөр кече ичип жүрдүңүз, бүгүн намаз окуганыңызды көрүп калган болсо, алкаш, намаз окуп капсың го деген сөзгө арданбаңыз. Ооба, кече алкаш элем бир тууганым, мен бүгүн намаз окуп баштадым, өтмүшүмө тооба кылдым. Ошо сени алкаш деп эрмектеп күлүп аткан адамдын өзүнө сен ушунчалык оолай болсоң мага Куранды үйрөтчү деп айткын, өзү Куран окушту билбейт керек болсо ошолор. Илими күчтүү болгон, ыйманы күчтүү болгон адам арак ичип бүгүн намаз окуп калган адамдын үстүнөн антип сүйлөбөйт. Машалла, бүгүн намаз окуп калыпсың да, суранам эми такыр ичпеген, эң туура иш кылыпсың, азаматсың деп сүйлөйт. Ал илимине итаат кылган кишилер ошондой. Жок, кожо көрсүн үчүн намаз окуп, ибадаттын кадырына баркына жетпей жүргөн кишилер кече адашып, бүгүн туура жолго кадам баскан адамдардын үстүнөн күлөт, эрмектейт. Мына ошондой болбосун. Эми урматтуулар, күнөө кылып, кайра тобо кылып туура жолго кетейин десеңиз шайтан сизди алдап коет. Сиз уу жеп алып, ууланып аткан денеңизди даарылаштын ордуна кайра уу жеп атасыз. Мана ошондой кылбаңыз. Мындай сөз бар да, баары бир кирдейм деп жуунбастан жүрө албайсың да. Жуунсам эле кирдей берем, андан көрө кирдеп жүрө берейин деген жоксуңар го. Жуунуп атабыз го. Баары бир кирдейм деп кир бойдон жүрүп аткан жерибиз жок го. Демек, кирдеп кетпейин деп улам жуунуп тазалангандай, жаман жолго басып кетпейин деп биз да таза инсандар менен жабышып жүрөлү, жанаша жүрөлү. Болбосо болбойт. Чөйрө ушундай деген бале бар бизде. Эмне кылайын, биздин чөйрө ушундай, биздин жумуш ушундай, же биздин барган жер ушундай да деп шылтоону чөйрөгө коюп атабыз. Чөйрө ушундай башка деп шылтоону ушундай жактарга коюп атабыз. Урматтуу жамаат, келиңиз бир нерсени айтам. Чөйрөнү оңдоонун ордуна чөйрөнүн жамандыгына чөмүлүп жатабыз бүгүн. Алгач күмөндөн качыңыз, күмөн болгон нерседен качыңыз. Мисал үчүн, банан, жей турган тамак, банан, арам эмес. Бирок ушул бананды бир досуң алып келсе, заматта бөлүп жеиштен мурун ойлон, сура, досум, мына бананды урдап келбедиң, каерден алып келдиң? Досум сатып алып келдим, өзүмдүн адал акчамаса. Машалла, кел анда бисмилла бөлүп жей. Мына банан каяктан келди деп сурап же. Эгерде банан адал болсо да муну уурдап келген болсо, бул бананга адалдык өкүмү өтпөйт. Түшүнүлдү? Бул нерсеге да көңүл бөлүңүздөр иншалла. Илгеркилер күмөндөн качканчалык. Демек күмөндөн качкала. Күмөнбү? Тактап алың, болбосо качың, жебең адан. Илгеркилер күмөндөн качканчалык, биз арамдан кача албай атабыз. Арам экендигин билип турсак да кача албай атабыз. Илгеркилер күмөндөн качып кеткен. Бул күмөн экен, кой жебейм деген. Биз күмөн экенин билип турсак дагы кеңири, арам экендигин билип турсак да кеңири жей беребиз. Кайталап айтам. Илгеркилер күмөндөн, шек күмөндөн качканчалык, биз арамдан кача албай атабыз. Илгеркилер душманына кылган жакшылыкты биз тууганыбызга кыла албай атабыз. Илгеркилер нафил намазга бөлгөн убакытын, көңүлүн биз парз намазга бөлө албай атабыз. Урматтуулар, айрыкча чет өлкөдөгү мигранттарыбызга, мекендештерибизге кайрылам. Москвада эң көп мекендештерибиз бар. Жалпыңыздардан учурдан пайдаланып кайрылам. Урматтуу мекендештер, аэропортто же квартираларын тапшырып коюп жолдо калган бир туугандарыбызга бүгүн чыныгы кыргыз өзүнүн кыргыздыгын, ала тоодон барган ар бир инсан өзүнүн аруулугун, улуулугун көрсөтө турган учур мына ушул учур. Квартира тапшырып коюп аэропортто калып кеткен боордошторубузга, мекендештерибизге чакырыңыздар. Сиз жашап аткан Батирге болсо да батырыңыздар, жардам бериңиздер. Анал кала турган үй жок, машинасында жашап аткан мекендештерибиз бар. Ана ошолорду алып келип, досум беркел. Мына бир бөлмөм бош, биз бир бөлмөгө батабыз. Мына бөлмөмдө жаша. Карточкаңда акчаң бар. Жей турган акчасы өздөрүндө бар. Болбосо жардам бериңиздер. Убактынчалык учурда өздөрүнүн карточкасында акчасы бар. Мана ошол акчасына продуктасын алып келсин да, сенин бир комнатаңда жашасын, сен бир комнатаңа жыйналып тургула. Биз өзү 3 эле адамбыз, 3 комнатта кеңири жүргөн мекендештерибиз да бар тилеге каршы. Кудайга шүгүр, бакытыбызга жараша дейин. Мана ошол бүгүнкү күндө
аэропортто, айыр берде калып калган мекендештерге чыныгы жоомарттыкты, чыныгы жардам колун суна турган учурда биз жаман болуп тура деп коюп отурабыз. Министрдин 33 апрель деген сөзүнө эрмек кылып тамашаларды жазып отурабыз. Урматтуулар, ар бир тамаша өзүнүн чындыгына тартып кетет. Ар бир тамаша өзүнүн чындыгына тартып кетет. Бир кыз менен чоң кыз үйлөнүп албайлыбы десеңиз, уже үйлөнүш важыпка айланып калат. Айтпаңыз аны дагы. Тамаша менен тартып кетпесин анан нерсе. Аялыңыз боло туруп, мен сени жаман жакшы көрөм да үйлөнгүм келет да десеңиз, ушул тамаша өзүнүн чындыгына тартып кетип калат. Кудай сактасын. Ошондуктан могу нерселерди айтпаңыз. Тамаша болсо да айтпаңыз. Азыр Инстаграмда, интернетте карап отуруп тамаша деп бирөөлөр жазып атат. Боюмда болуп калды деп. Же болбосо канча күндөн бери жыныстык катнаш кыла элекмин деп ачыктан ачык интернетке ушинтип тамаша жаза баштадык. Комментарийлерди жазгандарын карасаңыз, сенин дарегиңе эмне деген сөздөрдү жазып атат. Сен тамаша иретинде жазсаң да, ичинде чындык иретинде кабыл алып толтура, акыл пикир менен толтура сынааны жасап жазып атышат адамдар. А биз тамаша деп спокойно жазып. Эң жаманы ушул тамашаны жазып аткан аял киши, эркек киши эмес. Ошондуктан аялдар уят маселеси. Мына уят пердесин жыртып алгандан кийин бирөөнүн акылын укпайсың да, өзүңдү билчи баш ол деп туруп жүрө беребиз биз. Мына ушундай болбош керек. Чөйрө ушундай балеси. Бар эле аяштарын өбөт. Мен да өбөм. Ушундай достор барбыз. Аяштарын өбөт. Бар эле вальска түшөт деп, аяштар менен кеңири кучакташып вальска түшөт. Балекеттин баары ушундай сыяктуулардан башталган. Бар эле бийлейт, мен да бийлеп коерум аяшым менен, башка намахрам менен. Бар эле тамашалашат. Унутпаңыздар, ар бир тамаша өзүнүн маанисине тартып кетет, этет болуңуздар. Арамды көпчүлүк болуп жасасаңар дагы, көпчүлүк адам болуп бир күнөөнү жасасаңар дагы, акыретте бирме-бир жооп бересиңер. Көпчүлүк боюнча оптун жооп бербейт, бирме-бир жооп берет. Ошондуктан эмне кылыңыздар? Абайлаңыздар. Гүл берген кишинин колунда гүлдүн жыты калат. Умол. Бош. Зарядканы берип койчу, мага көчтү. Демек, урматтуулар, кайталайм, гүл берген кишинин колунда гүлдүн жыты калат. Ошондуктан жакшылар менен бирге болуңуздар. Чөйрөнү алмаштыргыла. Чөйрөнү гана эмес, керек болсо өзүнүн келечеги үчүн чөйрөдөн чөйрөнү, айылдан айылды, мекенден мекенди алмаштырган адамдарды тааныйм. Ошондуктан, урматтуулар, чөйрө ушундай деп эле жүрө бербеңиздер. Кыйналганда гана Кудайды эстебей, сүйүнгөндө да эстейли. Урматтуулар, бүгүн эле эстебей, сүйүнгөндө да эстейли. Кечирим сурайм. Зарядка сай болайын. Улантам сабагымды. Демек, кыйналганда гана Кудайды эстебей, сүйүнгөндө да эстешти билем. Туулган күндө Кудайды эстеп атасыңбы? Жок, биз тескерисинче туулган күндө арак ичип атабыз. Туулган күндө зына жасап атабыз. Өзүңдүн тоюңда Кудайды эстеп атасыңбы? Жок, өзүңдүн тоюңда толтура күнөө жасап атабыз. Шампанский атып атабыз керек болсо. Жакшылыктарда арамга батып атабыз баш көз менен. Урматтуулар, туулган күнүңдө bir günde 5 reket namaz okusan, tuğulgan gününde 5 vakit namazın canında 55 vakit koşumça namaz, nafil namaz okuyup bilen. Tuğulgan gününde Kudайды estep, tuğulgan gününde dağı da gövrök zeket kılbayıp bilen. Tuğulgan gününde oruza karmabaysın bolursa. Özüңdün toyunda 5 vakit namazdı, uvaktında okuşun orduna, özüңdün toyunda 5 vakit namazın barını kaza kılıp salgamız. Özüңdün toyunda eң бактылуу ömür boyu unutulbay turgan eң сонун бакытка балкып аткан учурунда ошол күнгө жеткирген Кудай Тааланы эсибден чыгарып койгонбуз. Ошондуктан урматтуулар, Кудайды бир гана кыйынчылык күндө эстебей, Аллах Тааланы жакшылык күндө да эстеш керек. Ар бир мүнөт, ар бир секунд сайын эстеш керек. Улантам. Кожо көрсүн үчүн кылынып аткан аракеттер. Өзүнө карап жаткан эркекти сезип калган аялдар. Көчөдө баратасың, сени карап аткан эркекти сезип калган аялдар мурдагыдан да жагымдуу сүйлөп, мурдагыдан да башкача кылыктанып басып калдык.
Erkekler de ошондойбуз. Өзүбүздү карап аткан аялды билип калган болсок, өзүнүн фигураларыбызды көрсөтүп, моментти басып калып, характерибизди көрсөткүбүз келип калды. Аллах сенин акылыңда эмнени ойлоп атканыңды билет. Урматтуулар, башка эркек сага тийишсе, өзгөчө айтам, чындыгында башка эркек сени карап атканын билип калган аял мурдагыдан да эртерээк ошол жерден кетип калыш керек болчу. Мурдагыдан да оройраак жана кополураак болуш керек болчу. Биз бирөө сени карап атканын билип калган болсо, кыйшаңдап басып, кылыктана баштайбыз. Тескерисинче билип калсаң, кой уят деп заматта ошол жерден кетип кал, же оройраак бол. Чоң кыз саат канча болду десе, саатпы? Эми 8ден 5 мүнөт өтүп турбайбы деп назик сүйлөбөй, саат канча болуптур десе, аял кишисинби? Саат сурап калдыбы? Колуңда саат бар экенин көрдү да. Жооп бериш керекпи? Анда кылыктанбай 8ден 5 өттүр деп оройраак бол. Канчалык кылыктанып саат айтсаң, 8ден 5 өттүрбайбы? Жакшы экен. Анда эчке саат кайда баратасыз, ала кетемиз. Жок, өзүм барарым. Ушинтип отуруп, ушинтип жагымдуу сүйлөп отуруп, шайтандын тузагына илешип калып атабыз. Ошондон келиңиздер. Башка эркек сага тийсе, Али Тантавинин китебинде ушундай жазат. О дочь моя деген китебинде. Башка чоочун эркек сага тийсе, эй кызым, бут кийимиңди чечип туруп башына атуур. Сенин эже карындашың жокпу? Эмне үчүн момундай кылып атасың деп тигинин башына атуур, экинчи тийишеби экен, тийишпейби экен дейт. Биз бирөө сага тийсе, тескерисинче жөнчүла дейбиз. Бул деген сөз жөнчүла дейсиң, назик үн менен, жагымдуу үн менен. Бул деген сөзчү тийишчи мага жагып атат деген сөз менен барабар. Аялдар чегинен ашыкча кылыктандык, чегинен ашыкча уят сыйды унутуп салдык. Абайлаңыздар. Мен ушул жерден сабагымды токтотом. Иншалла экинчи бөлүм дагы да жакшы, дагы да кызыктуу болот иншалла. Эртеңки бир кечиндеги сабагыбызда улантабыз. Алла таалам ыраазы болсун. Мен эми комментарийлерди ачайын. Жалпы жамаат терең ыраазычылык билдирем. Өтүлгөн сабакты башта өзүмдүн напсимди тарбиялаш үчүн өзүмө айтып отурам. Жана азын олак сиздерге да пайдасы болуп калар деп көрөрмандар менен биргеликте күн сайын сабак өтүп атабыз. Мына ушул сабак иретинде сиздерге да пайдалуу болсун деп өттүк иншалла. Карантинде камалып алып, күнөөгө башыбыз менен баткакка батып кетпей, жалпыңыздардан суранам. Карантинде көбүрөөк Куран окуп, көбүрөөк илим алып, көбүрөөк китеп окуп, көбүрөөк ибадат менен алек болуңуздар. Болбосо жалпы жамаат клавиатураны баскылаган балбанга айланып калдык. Клавиатураны баскылап, көрүнгөндүн сындап, гыйбат кылып, башыбыз менен баткакка батып кеттик. Эйтат болуңуздарчы. Бирөөнүн үстүнөн болсо да күлгөндү токтотуңуздар. Тамашаны токтотуңуздар. Суранычы токтотуңуздар. Иншалла. Аллах разы болсун. Чоң рахмат барыңыздардан. Assalamu alaikum агай, Куран билбесек эртең ороза кармас болуп. Иншалла, бисмилла. Эртең нафил ороза кармаңыздар. Болот иншалла. Чоң рахмат жалпыңыздарга, эки жакты бирдей карап отурам. Куран билбесеңиздер, Play Market'ten кыргызча Курандар бар. Мына ошондо котормолорун окусаңыздар дагы да жакшы болот иншалла. Муну смайлик салган кишилерге таң калам мен. Эч кимдин үстүнөн күлө турган деле эч нерсе болгон жок, бирок күлкүлөрдү салгандарга кишилерге таң калам. Алла разы болсун барыңыздардан иншалла. Орозонун 1 анан 4-күнү кармаса болот иншалла. 1 жана 4-күнү кармай берсеңиздер. Бул сүннөт. Орозо Пайгамбар алейхиссалам ар аптанын 1-4 күндөрү орозо кармап келген. Алла разы болсун барыңыздардан. Сохранить этип коесузбу? Иншалла сохранить этип коем муну. Чоң рахмат жалпыңыздардан. 5 пара кайсы Куран менен окусам болот? Ошону Куран менен окуйсуздар. Менин жеке личкама кат жазасыздар. 1-чи пара, 2-чи пара деп. Иншалла 30 эле киши жазса, 30 параны бөлүп алабыз. Мына ошондой болот иншалла. 24 саатка сактап койсоңуз, сактап коебуз иншалла.
макул болған. Ешіктің ашық-машығын майлап қойсаңыз дейді. Өмөл естетіп қойшы, ертең майлап қойын. Шын айтайын, мен бір туғанымдың үйіне келдік, өзімдің үйім емес, бір туғанымның үйінде азырынша карантиннен улам квартирант болып жашатабыз. Ертең майлап қояйын бұйырса. Иншалла. Құранды қачан баштайлы? Сабақ бүткеннен кейін бөлішөз, иншалла. Мен 1 саат уақытымды ушул бөлүшкөнгө бөлөм, өзүм дептер калем алам. Мынау аккаунт, мынау киши окуйм деп жазды деп жазып алам дагы, ошол тартипте бөлүшөз иншалла. Сабак бүтөр менен бир аздан кийин өчүрөм. Анан кийин сиздердин жеке личкама жазган катыңыздарга жооп берем. Урматтуу жамаат, ушу жеке кат жазгандардан кичпейликке бир нерсени суранайын. Нафил орозо деген кандай? 30 күндүк Рамазан орозо болбогон бөлөк айларда орозо кармай беребиз, ушулар нафил орозо болуп калат. Салам деп кат жазасыздар. Мен салам деген катка алиг алам. Бирок ва алейкум ассалам деп кат жазып жооп бербейм да, түшүнсөңүз. Бир жолу жооп берсем, кандай анан дейт да. Жакшы десем, не жаңылык дейт да. Жаңылык жок, тааныш болбойлубу? Ушинтип майдаланып отура беребиз да. Мен убактымды жебеңиздер. Силер менен майдаланып салам алейкум салам ушинтип отура бергенден көрөчү. Аякта 7 барак китеп окуйм да. Ошондон туура түшүнүңүздөр. Негизги максатка өтүп эле салам менен биргеликте жазсаңыздар, ошондо жакшы болот иншалла. Чоң рахмат. Студент балам эчтил албайт, эмне кылсак болот дейт. Мындай учурда ата-эненин сүйлөп аткан сөздөрүнө таасир албай калган баланы мүмкүн болушунча ошол баланын өзүнүн чөйрөсүндөгү акелери, тааныштары таасир ала турган кишилер бар. Ошо кишилер аркылуу байланышып, ошо кишилер аркылуу тарбиялап кайтарып алып келсеңиз жакшы болот иншалла. Эстафетаны жазып киргизе аласыз. Макул, жазып киргизем иншалла. Агай Апшагада 4-5 бала жума окуса болобу дейт. Жума окуп кыйналып эмне кыласыз? Жалпы муфтияттын тапшырмасын алып эле, Кыргызстан муфтиятынын, мусулмандар казиятынын тапшырмасы берилгенден кийин жума окуп кыйналып өзүңүздөр багында бир эмени кылбаңыздар. Эң жакшысы жөн эле пешим намазын окуңуздар. Мен окуңуздар деп сунуштабайм. Негизи болот, бирок кылбаңыздар. Андай кылбаңыздар. Бешөөң бирге отуруп да коронавирус башканы жоктур, башка отурбаңыздар. Чоң рахмат. Куранды жакшы окуй албасак кандай кылсак болот? Кыргызчасын окуңуз иншалла. Play Market'ten эле Курандын кыргызчасын которуп аласыз, ошону түшүрүп аласыз, ошо менен окуй бересиз иншалла. Ушул сабактарды монтаж кылып интернетке киргизсек болобу? Бир тууганым, киргизиңиздер, башка бирөөлөргө пайдасы болсун. Бирок тематиканы жакшы жазыңыздар. Анан интернетке киргизип, мүмкүн болсо комментарийлерди өчүрүп коюп киргизиңиздер. Анткени комментарийде оозуна эрк бербеген бузуклар ардемкени жаза берет экен. Чын айтайын, менин ата-энем дагы интернетте көбүнчө менин чыккан ырларым, башкаларым көрүп калат. Кече байкап калдым, мен азыр атам менен отурам. Момундай сабактарымды интернетке киргизиптир. Анан атамды карап отурсам, менин сабагымдын комментарийлерин окуп атыптыр да. Анти жамандап жазган комментарийлерге да көз түшөт экен. Анан ата да баласына боор айтат. Анан ата дедим, ушу комментарийлерин окубай эле коюңузчу. Бузуклардын бир сөзү менен жүрөгүңүз сыгылып кыйналасыз. Эмне кыласыз? Окубаңызчы тигилерди. Андан көрө сабагымды уксаңыз окуңуз болосу, жаныңызда сүйлөп берейин, эмне кыласыз? Аны кең өчүрүн деп коем. Чын айтайын, баягы ата-энебизге бузуклардын жазган пикирлери бир аз оор тиет экен. Мүмкүн болсо YouTube'га башка жүктөгөндө комментарийлерин өчүрүп жүктөңүздөр. Анткени оозу кыйшык бар бирин сүйлөй берет экен. Эшекке алтындан чепкен жапсаң да эшек бойдон кала берет. Чоң рахмат. Менин кызым азан айтылганда эле ыйлай баштайт. Эмнеге экенин билбейм. Урматтуу эне, кызыңыз азан айтылганда ыйлай баштаса, мүмкүн болушунча бешикти терметкенде азан менен Куран менен өзүңүз айтып, Куран окуп, дем салып терметиңиз, иншалла жакшы болот, баары жакшы болот, Кудай кааласа. Бул да жакшылык. Гос жумуштамын, хиджаб кийгизбейт деп Facebook'тан суроо келип атат. Бисмилlah, дуа кылыңыз. Хиджаб кийгизбесе, жолукту үстүңүздөн тагыңыз, момундай кулагыңыз менен. Жана аялдар менен иштеген жерге көбүрөөк болуңуз дагы, анан сыртка чыкканда дагы тагынып алыңыз, убактынчалык. Жана өзүңүздүн канчалык аруу, канчалык тунук, жана канчалык жакшы экендигиңизди жетекчилерге билдирсеңиз, кийин анан каршылык кылбай калат.
жалпы жамааттын көңүлүн алгандан кийин аны тагын көрөбүз иншалла. Шакек маселесинде суроо берип туруп, урматтуу жамаат, мен күмүш шакек тактым, эркек кишиге алтын шакек болбойт. Негизи ушундай нерсе бар. Үйлөнгөндөр шакек тагыш керек деп, андай эмес. Үйлөнсө үйлөнбөсө деле негизи пайгамбар алейхисалам шакекти мына сөмөйүнө таккан жана пайгамбар алейхисалам күмүш шакек таккан. Эң негизги максаты ал мөөр иретинде печат үчүн гана таккан. Үйлөнгөнүм үчүн тагып атам деген эмес пайгамбар алейхисалам. Ошондон муну туура түшүңүздөр. Күйөөңүз шакек такпаса, бул сизди сүйбөйт деген нерсе эмес. Бойдок болууну каалады деген нерсе эмес. Ошондон шакектен мындайча айтканда чымындан пил жасаштын кереги жок. Такпаса, негизи такпагандан дагы эң мааниси таквасы жана сизге болгон сүйүү, ишеними, махабаты. Ушуга көңүл бериңиз иншалла жакшы. Менин күйөөм мага орой мамиле жасай берет дейт. Эркектер үчүн атайын сабак өтүш керек. Урматтуу эркектерге кайрылам, аялыңар Аллахтын аманаты, орой мамиле кылбаңыздар. Алланын аманаты. Жана назик мамиле кылса, аялдардан мойнуна минип албаңыздар. Өзүңүздөрдүн чек араңыздарды билиңиздер иншалла. Мен эсемесимди окуя калдыңыз го дейт. Медсестра болуп иштесең кандай болот аялың дейт. Түшүнбөй калдым. Аялың медсестра болуп иштесеби? Негизи аял киши үчүн доктурлук дарыгерлик жакшы эле кесип, иштей берсин. Сиздин сурооңуз кандай эле, Закир мырза? Бир кайталап өтсөңүз, анткени абдан көп суроолор келген. Аллах сен разы болсун. Бир-эки мекендештериңиз ырдап берсеңиз деп да турат. Бир жана 4-чү күндөр орозо кармаганын убактысын айтып берип коюңузчу. Бул жергиликтүү жериңизге карата. Мисалы үчүн Кыргызстанда азыр эртең менен 5:30 азан айтылып атса, ошо 5-те ооз жабыңыз, 5:20 ооз жабыңыз, 5:30 азан айтылып 6-да намаз окуп атабы. Ошондо 5-тин айланасында ооз жабыңыз, жана кечинде шамга азан айтканда ооз ачыңыз. Ошондо жашообуз бул нафил орозолор. Иншалла эртеңки сабагыбыз да кечинде болот буюрса, 10-до баштайлы деп пландайбыз. Бул сабактарым болот, күндө болот. Мүмкүн болушунча элге пайдалуу болсун деп гана аракет кылып атабыз. Негизи сиздер менен момунда элдин баары бүгүн интернетте отурган үчүн гана мүмкүн болушунча сабак берип атам. Негизи адатта мен карантин болгонго чейин интернеттен чыгып кеткен болчумун. Facebook, Instagram баракчаларыман чыгып кеткен болчумун. Бирок элдин баары ошол жакта болгондугуна байланыштуу аз да болсо пайдабыз тийсин деп кайра келдик. Менин суроомо жооп берип койгулачы. Мен намазымды толук окуп кете албай атам, бир күн окубай дейт. Иншалла аракет кылыңыз. Мүмкүн болушунча окуңуз. Нафсиңизди бир жеңип, кайрат кылып күчтүү отуруңуз иншалла, окуйбуз иншалла. Карантинде эртеден кечке бош, ушу бош убакта да эптеп намазыбызды окуй албасак, ушу бош убакта дагы пайдаланып Куранды ачып окуй алабыз. Facebook ачып атабыз. Инстаграмда маалыматты ачып көрүнгөнгө кыйбат кылып ушак жазганга чейин жетишип атабыз. Бирок али бир барак Куран окуй элекпиз. Урматтуу туугандар, келиңиздер бул нерсеге да аракет кылалы. Инстаграмда жакшы үйрөнгөн бир кызды көрүп калдым. Анын бир классташ баласы менен түшкөн сүрөтү бар экен. Бала кыздын желкесине колун коюш. Бир тууган көрбөңүз аны болду. Көрбөңүз, жана бирөөгө айтпаңыз, жеке өзүнө ошондой кылба, алдык сүрөттөрүңү алып кой деңиз болду. Тахажжуд намазы. Урматтуу тууган, тахажжуд намазы түн уйкуңузду бөлүп, түндүн 3төн 1 бөлүгү, акыркы бөлүгүндө ойгонуу. Тагыраагы 2ден кийин ошол 3кө чейин, 5ке чейин аралыкта ойгонуу. Бул өтө кыйын, уйкунун эң ширин учуру. Тахажжуд намазында келгиңиздер, дуа кылалы. Бүгүн мен да ойгонойн да бардыш бирге туралы. Эртеңки нафил орозосуна стартты баштадык. Эртең нафил орозого мен турам дегендер жеке өзүмө кат жазыңыздар. Жана эртеңки 30 пара Куран эстафетасын мен биринчи параны окуйм. Экинчи параны мен окуйм, үчүнчү параны мен окуйм деп эстафетаны баштайлы. Жана кечинде сабакта бирге хатым дуасы менен биргеликте дуа кылып, Алла Тоого, мекенибизге, жалпы ааламда кезип жүргөн мекендештерибизге, жана ушул апаат менен ооруп аткандарга жана оорунун айыктырам деп кызмат кылып аткан жалпы ажоодон тартып, өкмөттөн тартып, жөнөкөй берешен жоомарт агаларыбызга чейин, дарыгерлерибиз, МЧСибиз, милициябыз бүтүн баарына кечинде дуа кылуу менен иншалла сабагыбызды баштайбыз. Ошондон мунул сабактан кийин жеке баракчама кайрыласыздар. Иншалла бөлүшөбүз.
30 эле киши 30 пара Куранды бөлө алабыз. Bir пара Куранды кыйналып окусаңыз 1 саатта окуп бүтүрсө болот. Көрдүңүзбү? Оңой эле. Ошондой бир тартипте буюрса баштайбыз. Кичине кыз болсо керек болсо кыздан кандайдыр. Билбейм, аны унутуп калдым. Буюрса дагы жооп берем. Өткөндө бир кыз ырдаган экен, кичине кыз болсо. Ал өткөн жылкы болсо керек, Нарындан келген кызыбыз болчу. Bir туганым, башка бирөөнү сынтагы, башканы жон коюңуздар дагы өзүбүздө толтура кемчилик бар, өзүбүздү оңдой берели. Эмне кыласыз башка бирөө менен? Башыңызды өртүп аласыз. Ошо менен тартышкандан көрө 4 пара Куран окуңуз. Устаз, ата-эне тандаган жакшыбы же өзүң тандаган жакшыбы дейт. Машалла. Урматтуу bir туганым. Өзүң тандасаң дагы ата-энеңе жагыш керек, ата-эне тандаса да сага жагыш керек. Бирок эч качан биринчи көрүш менен үйлөнүп албаңыздар. Любовь первого взгляда деген нерсе болбосун. Тагыраагы bir кишиге үйлөнөрдөн мурун аны бир топ убакытка чейин күзөтүү керек. Ата ахлагы, талим тарбиясы, ыйманы, үй бүлөсү, шарты бүтүн бардыгы дал келиш керек. Бардыгын күзөтүп, анан кийин мамиле кылыңыздар. Үйлөнүү маселесинде. Бүгүн bir бала мага суроо берип атат. Үйлөнөбүз, бирок шакегин салып коюп, баягы убадалашып коюп, жүрсөк боло береби деген бир суроону берди. Жок, болбойт. Ата-энең макул деп убадалашып коюп, анан бири-бириңерге шакек таап коюп, анан жетелешип жүрө берет. Качан үйлөнөсүң? Окууну бүтүп үйлөнөм. Демек 4 жылдан кийин. 4 жыл шакек тагынып коюп, бирок 4 жыл бою, 4 жылды 365ке көбөйтсөңүз, ошончо күн зына кылып жүрө беретмиш. Мындай болбойт туганым. Андай болбойт, ошондон шакек тагынган эч нерсени чечпейт, ачык айтайын. Нике кыйлыш керек, жана нике көбөлүгү алыныш керек. Ошондон үйлөнө турган болсоң, анда ата-энең менен кеңештиңерби, анда никеңди кыйдыр. Никеңди кыйдырып жашай бер. Жана нике көбөлүгүн алыңыздар. Өтө көп суроолор болуп кеттир, мен ылдыйга чөйүн анда. Жооп бересиз мага, ата-энеге билгизбей нике. Урматтуулар, ата-энеге билгизбей нике кыйганды эч бириңе сунуштабайм, жана андай акмактыкты кылбаңыздар. Ата-энеге билгизбей нике кыюу, урматтуу, ата-энеңе билгизбей нике кыйып алып бактылуу жашайм деп ойлобогула эч качан. Ата-энең билбей, ата-энең нааразы болсо, акыретиң да жок сенин. Жаннатка да кире албайсың, ата-энең нааразы болсо. Ата-энеңе айтпай, эмне үчүн андай улуу ишти кылгың келет? Бардыгын ата-энеден баштап анан үйлөнгүлө. Ар бириңе сунуштайм, ата-энеңе айтпай туруп нике кыйдырып алам деген иттикти кылбагыла. Дос таап берсе кандай болот? Таап берсин иншалла. Пешене тагдыр. Dayın dep tursam maşrap dosum gep koyot. Eң оңой 30-нчы параны мен алайын деп koyot. Айналайын maşrabım. Kara çubuğa gayrılıp 30-нчы paranın abdan jakkanın. Kansedan al bala koy. Erkelep geldin malades 30-нчы paranı meyli maşrab ala koy. Hemen Azimbek degen can dosum, tübölük tuğan dosum. Facebook'tan geliptir, dosu tapsa ne bolot dep mıntep başkaça suroo beriptir. Tapsan eger dostoru, birine biri jagışsa bulda taqdırdın oşol koşkonu. O senti
Yaşap Azımbek üyüne bule kösün üyüp 4 balanı topladı. Baktılı bolup жүрgülü, bağıratıp balаңды başынан sılap süygülü. 25'tini köңür aldı nögöstöy жылgıla. Biriň taptırgan, süyüntüp jürök şat kılgan. Men siyaktуу dosuňa unutpay dua kılgıly. Zaman degen oň bolsun, apat ketip alat odun. Buyursaň bardygyňdan oşunday gelecegiň çoň bolsun. Jakşylyktan oşuntup jolukkan gün gelseken, oşol gündüň erteregem Kuday berseken. Emeň aramdan Allah saktasın, sabagymdy görgündir, sabaka köngül bölgündür. Jamanga kadam baspasın, jalkoo bolup jatpasın. Biriň ıntymak, biýikdike tartkylap, jakşyga kadam attasın. Mına şunday gündürde jalpıňardan suranam, atkarsaňar kuwanam. Jamandyk jaka güýlenbe, ateneňiň aýtpastan nikengdi gyýyp üýlenbe. Harapjaň oku kursuna hatsaňyz jakşy bolaba. Facebook'tan uşintip Aýda Kadyrowa konogu. Saçkıday akındın, özün Arapça bilse bolova. Men Arapça bil albayım, handan görö gelele, mınday sunuş berele. Arapça kurslar toltura, oşol jaka baralı. Çimçikti soysun koyçu, kassap soysun oşodun tatıktın ilim adalı. İki saat aşçıdayın, birinci girip kalgandar, bugaçen uktap jatçıdayın. Emin oşunu menen toktoylu, kalgan katkan gepterde. Erteň dagı geçinde, unutpay bolsun esinde. Oşondo gelip bir girdap dagı gepti koştoylu. Handa jaydary, sabagymdy kuş görgün. Biriň tartkylap, jakşylyk işke tuş görgün. Jakşy jatyp barıňar, bugün paýgambardy tuşky tuş görgün. Dep koydum. Çoň rahmat jalpyňyzlarga, Allah taala razı olsun. Soruňyzlarga jogap berdik inşallah. Some of you want to listen my improvising in English, but unfortunately all the people cannot understand me. That's why it's better to sing only in Kyrgyz. There is no one, for example, native speakers in my group, and that's why it's not okay. Some of you also from Facebook also they want me to improvise in 5 languages. There is no Uzbek, there is no Turkish people in my group, and that's why it's better to improvise only in one, in native language. Ne deyip atkanım özüm de bilbeyim dep koyalım. Tamaşa. Başka tilde de tөгүп берсеңиz, başka tilde de söylöp берсеңиz deyт, бирок негизи başka tilge tildin ээлери болгон başka улуттар менин сабагымда жок. Ошондуктан эң жакшы эне тилден аттап өтпөй эле коелу да, ошол тилде кала берели иншалла. Eğer aranızda Türk varsa problem yoktu mesela. Допустим, было бы один, например, русский приятель на моем уроке, мог бы импровизировать на русском. Но
Так как их нету, давайте лучше на своем языке. Эмне деп жатасыз дейт Тойгон Жороев. Ошону айтам да, өзүм да түшүнбөйм деп койдум. Do you speak French? No, I cannot speak French, but I know one sentence. Je t'aime. И все. Ничего кроме этого. Машаллага рахмат, саган сон болду. Рахмат сиздерге да. Алла таалам разы болсун. Оюндун азы жакшы дегендей, биз да сабагыбызды жыйынтайлы иншалла. Жалпыңыздардан суранам, бири-бирибизге дуа кылалы. Жана болгону 30 гана кишинин катына жооп берип, ошолордун 30 парасын буюрса бөлүшөбүз. Анан эртең кечке 30 пара Куранды окуйбуз. Эгерде мен чарчап калдым, уктап калчу деп болсом, эртең менен баамдаттан кийин жооп берем. Ошол кишилердин 30 парасын алабыз да, кечке дуа кылабыз, кайрадан кечинде сабакта көрүшөбүз иншалла. Ага чейин барыңыздар. Алла таалам разы болсун. Эми телефонду коебуз да, ошол жерден дуа кылабыз. Амин. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah talam bardısın, iman üstü bekem kılsın. Börölördün arkasından gıybat, uşak, mına şunday bir günü apatlarda başımızga uyuy alıdan özü saktasın. Bardısın ömürüz uzun, rızkızdı geninden sozdu bekem kılsın. Jana Allah talam batırak жақшылык күндөрдү жагдырсын. Аламдагы апат пандемияны Алла таалам батырақ жер жүзүнөн жок кылсын. Иншалла карантин бүтүп, кайра бүтүндөй жакындарыбыз менен бири-бирибиз менен жакшылык күндөрдө жолугушууну насип этсин. Аллахтын пайгамбарлар дуасы урматы, алым уламалар дуасы урматына, сиздердей жакшы инсандардын дуасы урматына Алла таалам дуабызды кабыл кылсын. Чоң рахмат. Көрүшкөнгө чейин илалли кама салам. До скорой встречи. Görüşmek üzere. Goodbye. Next time. Bir ekөөңөр ат жазып атасыңар. Аман туруңуздар. Facebook